3 minutda жаагандын кесепети. Семечкалар. Көлдөдө эч нерсе калбады. Кайналлардын бутактарын баарын сындырып кетишти. Атаңа көрсөтүп атасың? Соқтун тургундары менен болгон жаңжалда жабыркаган кыргызстандык каза болду. Кадамжай районунда Чечме айылынын жашоочусу Айтбай Акынов бүгүн каза болду деп жазат 24 KG агенттиги маркумдун тургундарына таянып. Ал кыргыз-өзбек чегарасындагы жаңжалда жаракат алган болчу. Айтбай Акынов 31 май күнү өзбек эли менен болгон кагылышуудан уламай диркендеги ооруканага түшкөн. Ал күнү айылдагылар булакта ишембилик өткөрүп жатканда Айтбай Акынов тамак аш жеткирип турган. Дал ошол учурда чыр чыккан. Ал окуя болгон жерден дароо унаасын айдап чыгып кете алган эмес. Ооруканадан инсульт алганын тастыкташты. 10 күн ооруканада комада жаткан, эсине келбей бүгүн каза болду деп билдирет тургундар. Маркум 49 жашта болгон, артында 3 баласы калды. Өзбекстандын Сох районунун Чашма айылы менен Кыргызстандын Чечме айылындагы Чатак 31 майда булактын суусун талашуудан улам чыккан. Чегара тилкесине жакын турган суунун көзүн кыргыз тарап тазалап жаткан учурда өзбекстандык тажиктер каршылык билдирип, тараптар таш ыргытышка кетишкен. Соңунда Кыргызстандын 25 жараны жабыркаганы айтылса, Өзбекстандын 16 жараны жаракат алганы кабарланган. Булак элдик медиа. Ош базарында коронавирустун очоктору аныкталып, жабылышы каралууда. Буга чейин Борбор калаадагы Орто Сай базарынан коронавирусту жоктуруп алган адамдар чыгып жаткандыктан 4 күнгө жабылары айтылган болчу. Бишкек мэриясы Ош базарында дезинфекция иштерин жүргүзүү үчүн жабууну карап жатат. Брифингде Борбор калаанын вице-мэри Азызбек Алымкулов Орто Сай базарынан коронавирус жоктурган адамдар чыгып жаткандыктан 10-июндан 13-июнга чейин жабылгандыгы эске салды. Ош базарында инфекциянын очогу бар экендиги жөнүндө маалымат келип түшкөн. Базарды жабуу маселеси жакынкы күндөрдө чечилет, деди Алымкулов. Өлкөдө коронавирус жоктургандардын саны 2093-кө жетип, анын ичинен 1572 сакайды. Тилекке каршы коронавирус 26 адамдын өмүрүн алды. Булак Спутник KG. Аксыда мөндүр айыл чарба өсүмдүктөрүн талкалап кетти. Дыйкандар айыл жериндеги жемиштердин мөмөсүн мөндүр күйүп кеткендигин, алыс болгондуктан эгин талааларына жете албай жатканын айтышты. Жалал Абад облусунун Аксы районуна караштуу Актөбө, Күлүк, Кашка суу айыл өкмөтүнүн Чарбак жана Өлөң булак айылдарына 9-июнда жааган жамгыр аралаш мөндүр мөмө жемиш менен эгинге зыян келтирди. Бул туурасында Актөбө айылынын тургуну Бакыт Абдыкалыков билдирип, өзгөчө кырдаалдар министрлиги анын тастыктады. Абдыкалыковдун айтымында айыл жериндеги алма жана кара өрүктүн мөмөсүн мөндүр күйүп, жерге түшүрүп салган. Картошкада жараксыз абалга келген. Кербен шаарында Актөбө участкасынын тургуну Нурбулут Мамбеталиев 3 гектар жерге отургузулган жашылчалардын өсүп келе жаткан көчөттөрүнүн баарын мөндүр талкалап кеткенин кабарлады. Мөндүрдөн кийинки видео Спутник Кыргызстандын Telegram каналына жарыяланды. Күтүүсүздөн жамгыр башталып, мөндүргө айланды. Көлөмү куруттан чоңураак болчу. Таладагы жүгөрү, күн карама жемиштердин баарын талкалап кетти. Арпа алысыракта эгилгени үчүн аны барып көрүүгө шарт жок. Дыйкандардын баары чыгымга учурады, деди Мамбеталиев. Актөбө айылынын калкынын саны 3000ден ашуун адам. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 9-июнда кечке жуук жааган мөндүрдүн кесепетинен Кербен шаары менен Кашка суу айыл аймагындагы айдоо аянттарына зыян болгонун жана чыгымды тактоо үчүн райондук жарандык коргонуу комиссиясы иштеп жатканын билдирген. Булак Спутник KG. Кытай Өзбекстанга Ош аркылуу транспорттук коридор ачты. Өзбекстанга Кыргызстан аркылуу жол альтернативдүү Хоргоз жана Достук Казакстан постору аркылуу өткөн жолго караганда 295 чакырымга кыска, мурдагы маршрутка салыштырмалуу 5 күндө үнөмдөөгө болот. Кытай Өзбекстанга жаңы транспорттук коридорду Кыргызстан аркылуу ачты, ал Казакстан аркылуу транзитсиз Европага кетчү жолдун биринчи бөлүгү болуп каларын Өзбекстандын инвестиция жана тышкы соода министрлиги кабарлады. 5-июнь күнү 25 контейнер чиркелген алгачкы поезд Гансу Кытай провинциясынын Ланчжоу
темир жол станциясынан Ташкентти көздөй багыт алган. Кытай-Кыргызстан, Өзбекстан багыты менен жүргөн бул поездге электротехникалык жабдуу жүктөлгөн. Жол Кашкар, Синсян, Кытай, Эркештам жана Ош аркылуу өтүп кетип Ташкентке барат. Кыргызстан транзитке кошулбайт. Кашкар, Эркештам жана Оштун ортосунда жүк автоунаа менен ташылат. Башка бөлүктөрү темир жол аркылуу кетет. Өзбекстандын ЖМКлардын жазганына караганда, поезд Ташкентке $2,5 миллион электротехникалык жабдуу алып барат. Артка 525 тонна кездеме алып кетет. Анын баасы $1 миллион деп бааланууда. Макалада айтылгандай, Өзбекстанга Кыргызстан аркылуу жол альтернативдүү Хоргоз жана Достук Казакстан посттору аркылуу өткөн. Жолго караганда 295 чакырымга кыска. Мурдагы маршрутка салыштырмалуу 5 күндү үнөмдөөгө болот. Аталган коридордун биринчи бөлүгүндө товар Кытайдын Кыргызстанга, андан ары Өзбекстанга жиберилери айтылган. Ал эми экинчи бөлүгүндө Туркменистан жана Каспий аркылуу Туркия менен Европа өлкөлөрүнө жөнөтүү пландалууда. Булак Спутник KG. Украиналык журналисттин жансыз денеси Таиланддагы аралдан табылды. Таиландда жоголуп кеткен украиналык журналист кыздын жансыз денеси Самуи аралынан табылды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Маркум журналисттин сөөгү ал токтогон мейманканадан анча алыс эмес жерден табылган. Аны ушул мейманканада иштеген кызматкер көрүп калган. Журналист 32 жаштагы Ольга Фролова экени айтылган. Ал 2020-жылдын 25 майынан бери дайынсыз болуп жатканын жолдошу кабарлаган. Маркумдун сумкасынын ичинен уюлдук телефону жана ноутбугу жоголгону кабарланат. Анын алдын ала маалыматтар боюнча журналист кыйноо жолу менен өлтүрүлгөн. Булак Супер KG.